Сиздин штабыңызда коротулган акчалар тууралуу документтерди адвокат Нурбек Токтакунов жарыялаган. Ушул боюнча милиция, прокуратура иликтөө жүргүзөбү? Жана Алексей Василевский аттуу орус жараны дал ушул аталган тизме чындыкка дал келет деп айтып чыкты. Сиз президенттикке талапкер болуп турганда дал ушул жаран сиздин штабыңызда иштеди беле? Алексей Василевский көргөнү барбы сиңерде? Мен биринчи көргөндө Алексей Василевичти мага Ошло губернатор болуш деп турганда ошондо жөнөтүшкөн интервью кой апрель революциясы боюнча деп, окуялар боюнча берип кой деп. Анан 5 канал барган бар. Ошондо көргөм, ошондо айткан, буну кайдан табышкан деп. Мен мындай көргөн эмесмин деп. Мен анда билген эмесмин, ал башка мамлекеттин жараны экенин. Ойлогом, мына биздин жаран деп. Жаранда бул киши Фарид Ниязовдун эң жакын адиси, жакын адамы, кеңешчиси болгон. Мен премьер-министр болгондо дагы мага телефон çalıp, ал маселе боюнча мына ушул жакшы адис, жакшы кеңешчи, ушуну сүйлөшүп көрүн деп жакшы кеңештер берет дегенин кабыл алганмын. Алып мен 2 кеңешчим болгон ошондо. Ахметова менен дагы кеңешчим экөөнү жөнөткөндө экөө аны менен иштегенге баш тартышкан. Кийин 2-3 записка келген, окуп көргөнмүн, бирок ал мага болбойт, ал жарабайт. Эмне үчүн дегенде мына мен ошондо айтканмын. Мен андай кеңештерге муктаж эмесмин. Эмне үчүн дегенде мен жашыман баштап ошол дыйкан ферме эл менен иштеп, бүт баскычты басып өтүп, мен отуруп бул жерде азыр эмне болуп атканын, анын эмне кылыш керек экенин билип отурам. Ага аракеттер керек. Мына менин программам деле, ошондо айткам, менин программам деле. Алып көрсөңүздөр, программам. Элге чыкканда айткам, менин программам баардыгы тең. Сырттан эксперттер келип жазган эмес ал программаны. Бирөө жазган эмес, бул программа өзүмүн басып өткөн жолуман, тажрыйбаман алып чыккан программа, ишке ашырган программа деп. Ошону мына ишке ашырып атабыз азыр. Мына ошондо болгон. Андан кийин бул маселе боюнча ошол $170,000 алдым деп айтты. Алса келип жооп берсин да, эмне качып кетет. Мына азыр ички иштер министрлиги бул иликтөө ишин баштады. Биз сурап атат бардыгын тең. Келсин, жооп берсин, ким берди, ким алды, кимге берди, жооп берсин. Бул жерде бардыгы тең эле аппак киши, сулуу киши, начальник штаб Фарид Ниязов, ал мен жооп бермен тазамын дейт. Биринчи Фарид Ниязов жооп бериш керек. Штабтын башчысы жооп бериш керек. Мен мисалы ошол мезгилде августтан баштап премьер-министр тапшырып кызматымы. Билесиңер, Кыргызстан тарыхында биринчи кызмат тапшырып президентке кеткен мен болдум мынакей. Буга чейин эч качан болгон эмес. Бардыгы кызматында калып эле шайлоого барышкан. Мен августтан баштап бүт элди кыдырып, аякта жатып, эл менен жолугуп, шайлоочулар менен жолугуп түнү күнү элди кыдырып жүрдүм. Келсем, дебатка келдим, интервьюга келип аттым. Темир Жумакадырович каза болгондо, ошонун топурак салганга тажиясына келдим. Андан кийин чүйдү кыдырып атканда келип аттым штабка. Анда биз сыртта болдум да мен. Мына азыр эми жанакы менден мындай неметкеним, келгеним ошол жөнөкөй, ушу партияга кызмат кылган, партияга чуркап жүргөн, ушу партияда берилген жөнөкөй балдарды да, кыздарды да саясатка аралаштырышып, ошолорду да салып берип атышат. Мына Надира Сатыбул кызы деген, мен аны жакшы билем. Ал кызды, ал чыныгы адис. Мен мына 95-жылы Кудайым колдо депутат болуп келдим. Биринчи соғыс өкүлдөр жыйынына 96-тан бери билем. Кандай СДП партиясынын шайлоосу болбосун, жергиликтүү шайлоо кеңештерге, же президенттик шайлоо, же жогорку кеңешке шайлоо, ошонун баарында тең ошол Сатыбул кызы Надира ошол форумдун башында отурган. Кечеде отурган. Мына айтып атышат, ошол боюнча айтып кетейин, айтып атышат, бунун өмүрүнө коркунуч келип, бул качып кетти дейт, сыртка дейт. Буну айтып атышат,
15 ноябрь кечиндеси 16 менен туулган күнүм 60-ка чыгып атам. Чыгарып атышат. Кийин терештирсек, мына 11 ноябрда сыртка чыгып кетти Назира. Мен айттым, тапшырма тапкыла, сурагыла. Азыр мен кызыктармын. Назиранын келишине, сурак беришине, Назира келип, эсен аман болушуна. Мына өмүрүнө коркунуч келип атат дейт. Ким келтирип атат? Айтчы да коркунуч ким келтирсе. Мүшүн качып кетти, ким качырды? Анын бардыгын тең ушу Жээнбеков коркунуч келтирип атат, президентте мага шылтап атат. Андай эмес, мен буга абдан кызыктармын. Келгенине, келип, мына сурак бергенине. Бул боюнча. Бунун бир гана максаты бар. Бир гана максаты Кыргызстан дүрүлүнгө салыш, Жээнбеков нелегитимдүү деп элге көрсөтүш, тополоң кылып, кайра бийликке келиш. Андай болбойт. Мен ага жол бербейм. Жол бербейм ага. Мага кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин, Кыргызстандын келечеги өзүмөн да кымбат турат. Мен лозунгум билесиңерби? Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок деген. Мен аны сөз кармайм аны. Ал жөн сөз эмес. Ошон үчүн бул боюнча иликтөө иштер жүрүп атат. Бул боюнча буюрса аягына чыгат деп мен ойлойм бул боюнча.